чек ара тажик тараптан ок атуу күчөдү. Баткен районунун Аксай айылында Ак Суу дарыясына жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында учурда абал курчуду. Тажик тараптан ок токтобой атылып жатат. Бул тууралуу окуяга жеринен көз салган Кайрат Жапаров Facebook'тан түз эфир аркылуу чагылдырып жатат. Жергиликтүү тургундардын билдирүүсүндө дагы 2 жаранга ок тийип ооруканага түштү. Алар кадимкидей согуш болуп жатканын айтышууда. Бүгүн чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлүп, Аксай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Чыр-чатак орун алган аймактан эл коопсуз жайга көчүрүлдү. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн тапшырмасы менен өкүлдүн биринчи орун басары Маруф Кантулаев жана Баткен районунун акими Акылбек Орозов чек арада топтолгон жарандар менен жолугуп, жаралган бардык маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын айтып, элге кырдаалды курчутпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдиришкен. Булак Марал ФМ.